Президент динге жамынып тескери кеткендерди муфтият тарбиялашы керектигин айтты. Мас айдоочуларды 2 жылга айдоочулук көлүктөн ажыраттуу сунушталууда. Бишкек-Ош Уна жолунда түшкөн кар көчкү тазаланды. Президент Садыр Жапаров диний ишмерлер менен жыйын өткөрдү. Анда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланган. Мамлекет башчы мыйзамга түзөтүүлөр буга чейин дин алымдары менен бир нече ирет талкууланганын, дагы бир жолу электен өткөрүп, анан жогорку кеңешке жиберүүнүн маанилүүлүгүн айтты. Президент аталган демилге сынга кабылып, радикалдуу пикирлери да болгонуна көңүл бурду. Ошондой эле ал Кыргызстан светтик мамлекет экенин эске салып, бирок муфтияттын жана алымдар кеңешинин позициясын бекемдөө зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы ошондой эле радикалдык элементтер менен күрөшүүдө диний ишмерлердин колдоосу талап кылынаарын баса белгиледи. Өлкө башчынын айтымында динге жамынып алып, тескери кеткендерди муфтият тарбиялап, оң жолго салышы керек. Ал эми даватты жоюп атат дегендерге ал жоюлбастыгын, тескерисинче канчалаган жарандар дават аркылуу оң жолго түшкөндүгүнө далилдер көп экенин айткан. Диний ишмерлер өз кезегинде мыйзам долбоорго алардын сунуштары эске алынганын белгиледи. Бишкек-Ош Уна жолуна түшкөн кар көчкү тазаланды. Тартылган күч каражаттардын жардамында Бишкек-Ош Уна жолунун 127-чакырымына түшкөн кар көчкү саат 10:30 толук тазаланып, жеңил унааларга эки тараптуу ачылды. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга киргизилген убактылуу чектөө алын элек. Кар көчкүнүн көлөмү болжол менен 540 метр куб. Жабырганда жок, белгиге көчкү бүгүн 9 даражасында түшкөн. Кыргызстанда мас абалын айдаган жарандарды 2 жылга айдоочулук көлүктөн ажыраттуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан даярдалып, талкууга чыгарылды. Азыркы мыйзам боюнча мас абалында уна башкарган үчүн жаран 1 жылга айдоочулук көлүктөн ажыратылат. ЖККБ жазаны каталыраак кылып, мас айдоочуларды 2 жылга, кийин ал жоругунда кайталаса 4 жылга көлүктөн ажыраттууну сунуштоодо. Ошондой эле жарандын унасы убактылуу алынат. Андан тышкары мыйзам долбоорунда айдоочулук көлүк ала элек туруп мас болуп алып уна башкарган жарандарды 10 күнгө камакка алуу каралган. Азыр ал жаза 3 күндү түзөт. Ушул эле жорук үчүн курагы 60-тан ашкан эркектер, 55-тен ашкан аялдар, биринчи, экинчи топтогу айыптыгы бар адамдар, боюнда бар аялдар камакка алынбайт. Бирок 20 000 сом айыпка жыгылат. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Эрнес Айдаралиев мас айдоочуларды көлүктөн ажыраттуунун ордуна 100 000 сом айып пул салууну сунуштап, тиешелүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Кыргызстан жайгаштыруу жайларды классификациялоо системасын жаңылоо пландалууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Маалыматка ылайык, классификациялоо ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Мейманканаларды классификациялоо системасы 1995 жылдан бери ыктыярдуу негизде жүргүзүлгөн. Анткени бул система кыйла эскирип, эл аралык жана рыноктогу талаптарга жооп бербейт деп айтылган негиздемеде. Туризм тармагы өкүлдөрү менен болгон таларда сапат стандарттарын жакшыртуу жана туристтердин канааттануусун жогорулатуу максатында жайгаштыруу объектилери үчүн классификация системасын жаңылоо зарылчылыгы белгиленген. Мейманкана, конок үй, боз үй лагерлери курортторду классификациялоо сунушталууда. Мисалы, мейманканаларга карата 23 блокко бөлүнгөн 257 параметр эске алынат. Баалоодо имараттын сырткы көрүнүшү, интернеттин курулушу жана башкалар эске алынмакчы. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп учурдагы мамлекет башчысы Джо Байден менен жолугушууну күтүп жатат. Маалыматка ылайык, жолугушууда бийликти өткөрүп берүү маселеси талкууланат. Джо Байден Дональд Трампка телефон чалып, жеңиши менен куттуктады. Ошондой эле учурдагы жана жаңы администрациянын ортосунда иштерди үзгүлтүккө учуратпай өткөрүүнү камсыздоо үчүн аны Ак үйгө чакырды. Трамп жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат, деди Республикалык партиянын коммуникация боюнча директору Стивен Чан. Ошондой эле ал Ак үйдөгү жолугушуу жакын аралыкта болоорун кошумчалаган.